Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүнкү сабагыбызда мисал маселе иштейбиз. Анда сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта көбөйтүү жана бөлүүгө карата берилген мисал маселелерди өз алдынча иштөөгө үйрөнөсүңөр. Берилген мисал маселелерге туюнтма түзүп чыгара аласыңар. Аткарып жаткан мисалдарды турмуш менен байланыштырууга жетишесиңер. Анда балдар, биз бүгүнкү сабакта 1 май эмгекчилер күнүнө карата бир нече кесип ээлерине саякат кылып, алардын ишин предметибиз менен байланыштырууну чечтик. Биз бүгүн фермерлерге, жол куруучуларга жана мугалимдердин иши менен таанышууга, алардын жумушуна бармакчыбыз. Анда алгач биз фермага бардык. Биз барган фермада уй, койлор бар экен. Кой бир күндө 2 боо чөп жейт, уй андан 6 боого көп жейт. Уй канча боо чөп жейт? Экөө биригип канча боо чөп жейт? Мына ушул суроолорго жооп берүү үчүн балдар, биз маселени иштеп чыгыбыз керек. Маселени иштөө үчүн эң алгач кыска шарт жазып алууну эстен чыгарбайбыз. Силер өз алдыңарча иштеп көргүлө. Силерди иштеп жатат деп мен ишенип турам. Андан соң биз акырында текшеребиз. Кана балдар, анда силердин иштегениңерди текшерүү үчүн экранга көз салабыз. Кой 2 боо, уй 6 боо көп. Уй канча жеди? Экөө биригип канча чөп жейт? Деген суроолор менен маселебиздин кыскача шартын түзүп алдык. Эми чыгарууга киришебиз. Чыгаруу үчүн биз туюнтма түзүп алдык. 2ге 2 менен 6-нын суммасын кошобуз. Бул туюнтмада балдар 2 койдун жеген чөбүнүн саны, ал эми кашанын ичиндеги 2 кошуу 6 бул уйдун жеген чөбүнүн санын билдирет. Экөөнүн суммасы демек 10. Жообу уй 8 боо, экөө биригип 10 боо чөп жешти. Эгерде балдар силердин дагы иштегениңер дал ушундай болсо, азаматсыңар, эң туура иштеп жатасыңар. Биз эми балдар саякатыбызды улантып мугалимдин жумушуна бардык. Биз барган мектепте мугалим 5 окуучуга 4-төн, 4 окуучуга 5-тен карандаш берди. Мугалим окуучуларга канчадан карандаш тараткан? Кана карандаштардын жалпы санын табуу үчүн маселени иштейбиз. Мен силерге кыскача шартын жазып иштеп жатат деп ишенем. Туура иштегениңерге дагы ишеним чоң. Анда балдар, өзүбүздүн иштегенибизди дагы бир рет салыштырып текшеребиз. Биринчи, 5 окуучу 4-төн. Экинчи, 4 окуучу 5-тен. Баары биригип канча карандаш деген суроону койдук дагы чыгарууга киришебиз. Биздин бул маселе үчүн 2 кашалуу туюнтма түзүп алдык. 5 менен 4-түн көбөйтүндүсүнө 4 менен 5-тин көбөйтүндүсүн кошобуз. Барабар 20 менен 20-нын суммасы 40. Демек, жообу мугалим 40 карандаш тараткан. Азаматсыңар балдар, туура иштеп жатасыңар.
Анда балдар биз бул жерден жөн эле чыгып кетпестен доскада жазылган мисалдарды иштеп досторубузга жардам берүүгө киришели. Доскада 99'dan 9 менен 4'түн көбөйтүндүсүн кемит деген мисал турат. Ооба, 99'dan 36'ны кемитсек 63. Эң туура. Кийинки мисал 4 менен 8'дин көбөйтүндүсүнөн 32'ни кемит. 4 менен 8'дин көбөйтүндүсүнөн 32'ни кемит. Барабардык 0 болот. Эң туура. 4 менен 8'дин көбөйтүндүсү 32. 32 менен 32'нин айырмасы 0 барабар. Кийинки туйунтманы карайбыз. 5 менен 3'түн көбөйтүндүсүнө 5 менен 4'түн көбөйтүндүсүн кош. Демек, бул эки кашалуу туйунтмада биринчи кашанын мааниси 15ге, экинчи кашанын мааниси 20га барабар. 15 менен 20'нын суммасы 35. Азаматсыңар балдар. Эң туура. Досторубузга жакшы жардам бердик. Андан ары саякатыбызды улантып, биз жолго чыктык. Жолубузду кыскартуу үчүн салыштыруу аркылуу ыңгайлуу жолдорду тандап алабыз. Анда 8 менен 3'түн көбөйтүндүсүн 8 менен 4'түн көбөйтүндүсүнө салыштырабыз. Албетте 8 менен 4'түн көбөйтүндүсү чоң. Анткени 8 менен 3'түн көбөйтүндүсү 24, 8 менен 4'түн көбөйтүндүсү 32. Демек, 24 кичине 32'ден. 24 менен 6'нын суммасын 24 менен 5'тин суммасына салыштырабыз. 24 менен 6'нын суммасы чоң. Анткени 24 менен 6'нын суммасы 30, 24 менен 5'тин суммасы 29. Демек, 30 чоң 29'дан. 8 менен 2'нин айырмасын 8 менен 4'түн айырмасына салыштырабыз. 8 менен 2'nin ayırması 4, 8 менен 4'ün ayırması 2. Demek 4 çoğun 2'den. 17 менен 7'nin ayırmasın 17 менен 10'dun ayırması menен salıştırabız. Ооба. 10 çoğun 7'den. Antkeni 17 менен 7'nin ayırması 10, 17 менен 10'dun ayırması 7. Азаматсыңар балдар. Biz эң ыңгайлуу кыска жолду тандап, жол куруучуларга келдик. Жол куруучулар биринчи күнү 4 километр. Калган 4 күндө 5 километрден жолду асфальтташыптыр. Жумушчулар 5 күндө канча жолду асфальтташкан? Бул маселени иштөө үчүн адаттагыдай эле туйунтманы түзүп алабыз. Кыска шартын жазууну дагы эстен чыгарбайбыз. Кана балдар, киришебиз. Иштеп жатасыңар, азаматсыңар. Анда иштегенибизди салыштырабыз. Биринчи 1 менен 4 километрдин көбөйтүндүсү. Бул биринчи күнү 4 километр жолду асфальттады. Экинчи 4 күндө 5 километрден жол асфальттады. 4 көбөйтүү 5 километр. Ошентип 5 күндө канча жол асфальттады. Биздин туйунтмабыз эки кашалуу туйунтма болот. Биринчи кашада 1 менен 4 километрдин көбөйтүндүсү, экинчи кашада 4 менен 5 километрдин көбөйтүндүсү. Бул туйунтманы иштөөдө балдар биз аттуу сандар менен иштөөнү эске алабыз. Биринчи кашабызда көбөйтүндү 4 километрге, экинчи кашабызда 20 километрге барабар. Экөөнүн суммасы 24 километр. Демек, балдар, жумушчулар 5 күндө 24 километр жолду асфальтташкан. Балдар, силердин аткарганыңар менен туура дал келип чыкты деп ишенем. Анда, балдар, биз саякатыбызды кайра өз классыбызга кайтуу менен уланттык. Биз класска кайтып келгенибизде кошуу жана кемитүү амалдарына берилген мисалдарды аткарабыз.
Birinci 21 менен 29'un summası. 80 менен 20'nın summası. 29 менен 21'din jana 80 менен 20'nın summası. Ova 50 jana 100 boldu barabardyk. Eň toora. Andan keyin 56 менен 37'nin ayırmasın, 100 менен 30'dun ayırmasını tababız. Eň toora işlediňer balдар 19 jana 70 degen barabardyktарды aldyk. 60 менен 23'dün summasın jana 72 менен 39'dun ayırmasını tapdyk. 60 менен 23'dün summası 83, 72 менен 39'dun ayırması 33. Azamatsыңар balдар. Keyinki misalga көz salabız. 70 менен 7'nin ayırması 63, 86 менен 80'din ayırması 6 dep tapdyk. Azamatsыңар balдар, eň toora işlep жатабыз. Anda keyinki misalga ötöbüz. 759-njy misal. 759-njy misalda bizde tuýuntmany жазып, manilerin tapkıla degen tuýuntmany men aytyp berem. 55 менен 50'nün ayırmasına 15'ti koşabız. 55 менен 50'nün ayırmasına 15'ti koşabız. Barabardyk. Azamatsыңар, eň toora barabardyk 20 boldu. Ekinci köbeytүүчүлөр 2 jana 9 bolsa, bul köbeytündüge 38'di koş. 2 jana 9'un köbeytündüsüne 38'di koş. Demek barabardyk 18 менен 38'in summası 56'ga barabar boldu. Azamatsыңар balдар, eň toora işlediňer. Jana küptürböй işlediňer. Bar jogu sizlerge түшүнүктүү болгон болсо балдар, эми өз алдынча иштөөгө тапшырмалар алгыла. Өз алдынча силер үчүн 760 misal jana 761 маселе берилет. Мисалдарды китепке карап окуп чыгабыз. Түшүнүктүү болгон болсо, анда өз алдынча иштеп келүүгө алабыз. Бардыгы түшүнүктүү болгон болсо, сак саламатта болгула балдар.